Таиландтагы диний зыярат учурундагы жол кырсыгынан 9 буддист кечили каза болду. Таиланддын түнүк чыгышындагы Мукдахан провинциясында диний зыярат учурунда болгон жол кырсыгынан 9 буддист кечили каза болуп, дагы кеминде 13 адам жаракат алды. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышты. Маалыматка ылайык 11 жаштагы бала ата-энесинин пикап унаасын башкарып бара жатып, жол боюнда жөө бараткан буддист кечилдердин тобун сүзүп кеткен. Кырсык болгон учурда 35 кечил жана бир нече дин жолдоочусу салттуу жөө зыяратка чыгып, Убонрат Чатхани провинциясына карай 260 чакырымдык жолду басып өтүүнү башташкан. Алар жолго чыккандан болжол менен 30 мүнөт өткөндөн кийин кырсык катталган. Окуянын себептери боюнча иликтөө жүрүп жатат. Марлен Маматалиев Иранга барды. Бүгүн 3-июлда Иранын Тегеран шаарында Жогорку кеңештин төрагасы Марлен Маматалиев, Ирандан Ислам кеңешинин мажлисинин төрагасы Мухаммад Багер Галибаф менен жолугушту. Жогорку кеңештин басма сөз кызматы билдиргендей, жолугушуу Иранын жогорку лидери Айотолла Сейид Али Хаменейни акыркы сапарга узатуу зыйнатынын алкагында уюштурулган. Жолугушууда төрага бир катар саясий ишмерлердин каза болгондугуна байланыштуу көңүл айтып, каза болгондордун ирандыктардын жакындарынын аза кайгысын тең бөлүшөрүн билдирди. Ошон менен катар Иран менен АКШнын ортосундагы меморандумга кол коюлушу чыңалууну базаңдатууга, саясий дипломатиялык жөнгө салуу үчүн жагымдуу шарттарды түзүүгө багытталган маанилүү кадам катары баалай тургандыгын белгилеген. Өз кезегинде Мухаммед Багер Галибаф кыргыз элинин атынан аза кайгыларын тең бөлүшүп, жогорку лидерди узатууга барган Маматалиевке ыраазычылыгын билдирди. Жолугушууда тараптар Кыргыз-Иран кызматташтыгын өнүктүрүү жана быйыл Бишкек шаарында өтө турган Шанхай кызматташтык уюмунун жыйындары тууралуу да пикир алмашты. Сонун жаңылык. Сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат. Стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. 75-чилердин каты сот эмне үчүн айыпталуучуларга пробация колдонгонун түшүндүрдү. Бишкектеги 1-май райондук соту 75-чилердин каты боюнча кылмыш ишинин алкагында айыпталган 8 адамга эмне үчүн пробациялык көзөмөл чарасы колдонулганын түшүндүрдү. Эске салсак, сот бийликти күч менен басып алууга даярдануу иши боюнча өкүм чыгарып, 8 айыпталуучунун ар бирине мүлкүн конфискациялоо менен 4 жылга эркинен ажыратуу жазасы белгиленген. Бирок бул жаза 3 жылдык пробациялык көзөмөл менен алмаштырылган. Соттун маалыматына ылайык, кылмыш аягына чейин жеткирилген эмес жана даярдык баскычында эле токтотулган. Ушуга байланыштуу сот айыпталуучуларды эркинен ажыратпай эле оңдоого болот деген бүтүмгө келип, аларга пробациялык көзөмөл колдонуу чечимин кабыл алгандыгын түшүндүрдү. Ошондой эле сот пробация кылмыш жоопкерчилигинен бошотуу эмес, мыйзамда каралган көзөмөл чарасы экенин белгиледи. Белгилей кетсек, 2-июлда 1-май райондук соту аталган иш боюнча өкүм чыгарды. Аялдарды өлтүргөндөрдү өмүр бою абакка кесүү сунушталды. Аял кишилерди өлтүрүүгө күнөөлүү деп табылгандарды өмүр бою абакка кесүү жана анын мүлкүн конфискациялоо сунушталды. Жогорку кеңештин депутаты Бурул Аманова иштеп чыккан мыйзам долбоору парламенттин сайтындагы коомдук талкууга коюлду. Документте аял кишинин өлтүрүү, аны өзүн-өзү өлтүрүүгө жеткирүү сыяктуу кылмыштар үчүн жогорку жаза чегерүү каралган. Ошондой эле аял кишини өзгөчө оор кылмыш менен өлтүрүүгө күнөөлүү деп табылгандарга мунапыс берилбөөсүн сунуш кылат. Бишкекте Дөө Чыңгызга тиешелүү делген курал-жарактар табылды. Бишкек шаарында Дөө Чыңгыз кайманаты менен белгилүү болгон Крим төбөл маркум Чыңгыз Жумагуловго тиешелүү делген курал-жарактар табылды. Бул тууралуу шаардык милициядан билдиришти. Маалым болгондой, милиция кызматкерлери Toyota үлгүсүндөгү унааны текшерүү учурунда спорттук баштыктан тапанчага окшош куралдар, ок-дарылар, гранаталар, ок атуучу куралдын бир бөлүгү, бет кап жана аскердик камуфляж кийимдерин таап чыгышты. Шектүү катары кармалган 1983 жылы туулган жарандын айтымында бул баштыкты ага болжол менен 4 жыл мурда Дөө Чыңгыз убактылуу сактап турууну өтүнүп берген. Кийин анын ичинде курал бар экенин көргөндөн кийин баштыкты токой тилкесине көмүп койгонун билдирген. Учурда
учурда табылган курал-жарактар экспертизага жөнөтүлүп, кылмыш ишинин алкагында тергөө уланууда. Булак Су Беркежи.